Assalamu алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Алып турган айске машинаны бербей койду, туурабы? Ооба, акчасын алды. Ассаламу алейкум. Эртең ремонт кылып, мына күзгүчүсүнү калган коллекторун оңдошуң керек деди. Четвертен бери муну алдай. Ушо окшот. Качып бараткан жеринен кармадым да. Өткөндөгү жарандардын акчасын алып. Ассаламу алейкум. Mo машина. Балким, еще бияка эме деп койройсур, МВД кер деп койдур бияка. Я Самат билем не? Ассаламу алейкум, такси жамааты. Ушундай Самат деген мырза машинский движениялар менен таксистерди алдап жүргөн жеринен кармалыптыр. Кармалганы рас эле болуптур. Андайлар чыныгы таксистерди аябай көп эле тажатып койду окшойт, сыздатып. Эртай мырза молодец, толук видеолорун жүктөптүр. 3-4 видео жасап. Ушундай мошенниктерге попадать этпеш үчүн эмне кылыш керек, эмне жака көңүл буруш керек. Биз деле көп жылдан бери аренда менен алектенебиз. Биз дайыма машинаны реклама кылганда лично мен өзүм телефондон бронь кылмай жок, обязательно по факту офиске келесиңер, көрөсүңөр, машина жакса, анан договор түзүлөт деп баарына ошентип реклама кылам и офиске чакырам, либо офисте болбой калса үйгө чакырам. Силер да ошентип көчөдөн левый эле бир жерден же дареги жок, офиси жок, мындай эле көчөдөн любой эле бир двордон машинаны албагыла эч качан. Машинаны жылаачылар аябай көп болуп атат. Эгер алам десеңер, депозитин которуп койгула деген темага ишенбегиле, алар только мошенниктер. Бир гана аренда авто эмес, башка тармактарда деле ошентип суранса, эмне кылбагыла. Акчасын эч качан которуп алат. Только по факту договор түзүлөт, көрөбүз, айдап көргүлө, машинаны сатып алып аткандай эле айдагыла машинаны 5-6 километр нары, 5-6 километр бери айдап көргүлө. Мына светофорлордо туруп көргүлө, машина вибрация берет, бербейт, бүт неисправностьтарын көрүп, анан кийин алгыла. Анан көпчүлүк көрөт, машинаны көрөт, действительно эле берет машинаны, бирок машина неисправный болот. 1-2 күнөн кийин жанак водитель деле айтат, могул жериңде ушундай косяктар бар экен, анда кел эме жасатып берейин дейт дагы. СТО алып кирип кетет. Типа СТО. Ошону менен машина ремонттон такыр эле чыкпай койт, силер күтүп тажап жүрүп, чалсаңар биринчи күн алат, экинчи күн алат, үчүнчү күн алат, ошону менен албай коет телефоңарды. Депозитиңерди уже кайтарып бербей коет. Ушундай мошенниктер да бар. Ошондуктан машинаны аларда ким берип атат, интернет тармакта мындай постоянно чыгып эле жүргөн, өз жумушун реклама кылып жүргөн кишилерден алгыла, ишеничтүү таксопарктардан алгыла, офистерине барып договор түзүп алгыла, көргүлө жанакы кишини. Бир гана өзүңөрдүн документтериңер менен тааныштырбай, алардын деле документтерин алып көрүп койгула кимден алып атканыңарды. И ушуга окшогон Саматка окшогон типтерден бир аз алысыраак болуп, силердин жолуңарга андай мошенниктер кездешпесин.